Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жана Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Саймумин Ямитов 19-сентябрда Тажикстандын аймагында жолукту. Анда чек арадагы кырдаалды турукташтырууну камсыздоо иштерди жылдыруу боюнча жумушчу протоколго кол коюлду. Бул тууралуу УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиев билдирди. Ал протоколубуздун негизги маселеси бул жумушчу протокол болду. Бүгүнкү болуп аткан иштерди мындан дагы өркүндөтүп, эки мамлекет ортосунда тынчтыкты сактап калуу үчүн жана ошо тынчтыкты бекемдөө үчүн көрүлгөн иш-чараларды алып баруу боюнча протокол кол коюлду. Официалдуу түрдө. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында ок атышууну токтотуу жана кырдаалды басаңдатуу боюнча мурда жетишилген макулдашууларды ишке ашыруу максатында Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара аймактарында куралдуу кагылышууну жөнгө салуу жөнүндө протоколго кол коюлду. Анда согуштук аракеттерди толук токтотуу, аскерлерди жана аскердик техниканы алардын туруктуу жайгаштырылган жерлеринен алып чыгуу, 14-17 сентябрларда болгон окуяларды тыкыр иликтеп чыгуу каралган. Мы нашли общий язык. Биз орток тил жана түшүнүү таптык. Эки мамлекеттин чек арасында чыныгы тынчтык орнолот деген максатта протоколго кол койдук. Чек ара аймагында тынчтыкты жана туруктуулукту тез арада калыбына келтирүү боюнча тараптардын биргелешкен иши уланат. Бул саясий, экономикалык жана социалдык тармактар боюнча. Ал арада Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын тышкы иштер министринин орун басары Содик Имоминин Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаал боюнча айтканына жооп кайтарган билдирүү таратты. Тышкы иштер министрлиги Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо боюнча сүйлөшүүлөр уланып жаткандыгы Кыргызстандын эгемендүү аймагын куралдуу күч менен басып алууга негиз болбошу керек деп эскертти. Жогорку деңгээлдеги дипломаттын чет өлкөнүн ички саясаты жөнүндө кесипкөй эмес жана ойлонбой айткан пикири, анын ичинде кандайдыр бир сегрегация саясатын жүргүзүүгө орунсуз шилтеме берүүсү чындыкка жана дипломатиялык этиканын кадимки нормаларына жооп бербейт. Бурмаланган жана жалган маалыматтардан турган ачыктан ачык чагымчыл билдирүүлөр ырастоону талап кылбаган бүтүм. Тажик тараптын дүйнөлүк коомчулукту адаштырууга жасаган бардык олдоксон жана эпсиз аракеттерине карабай, Тажикстандын эл аралык укуктун фундаменталдык принциптерин жана нормаларын бузуу менен Кыргызстанга каршы гумандуулукка жатпаган куралдуу агрессиясы факт бойдон калууда. Ички иштер министрлиги учурда Баткен облусунун Лелек районундагы арка эки кулуңду интернационал айылдарында коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун сактоону, абалды турукташтыруу үчүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Министрлик жеринде кол салуудан жабыркаган имараттарды, үйлөрдү, короо жайларды, соода түйүндөрдү кылдаттык менен текшерип жатканы айтылды. Баткен облусунун аймагында бүгүнкү күнгө карата жалпы коомдук саясий жана криминалдык абал туруктуу. Ички иштер органдары кызматкерлери Баткен облусунун аймагындагы анын ичинде Лелек жана Баткен районунун аймактарында эвакуация болгон айылдарда жарандардын үй мүлкүн сактоо боюнча кайгылуу иштерин уюштуруп жүргүзүүдө. Кечээ күндөн баштап ыкчам тергөө топтору өз ишмердүүлүгүн иштеп баштады. Ал үчүн ведомство аралык тергөө топтору түзүлгөн. Тажик бийлиги акыркы 2 жылдан бери Кыргызстанга карата агрессиялык саясат жүргүзүп баштаган. Ушул жылдын 14-17 сентябрь күндөрү болгон тажик тараптын кол салуусун айрым саясат талдоочулар алдын ала масштабтуу даярдалган согуштук агрессия деп баалоодо. Тажик тараптын атайын алдына ала уюштурулгандыгы жана масштабтуу тыкыр даярдалган бир куралдуу басып кирүү жана куралдуу мындай чабуул жасоо аракеттери айдан ачык эле көрүнүп калды десек болот да. Себеби буга чейин биз чек ара тилкелеринде болуп келген жаңжалдарды айта турган болсок, ал бир күндүк же болбосо жарым күндүк ок атышуу кокустан чыга алган деп айтсак болот эле. Бирок бул ошолордон айырмаланып өтө масштабтуу, өтө опурталдуу окуяларга ачыгын айта турган болсок, бир ушундай согуштук иш аракеттердин жүргүзүлүшүнө жакын окуя болуп калды. Кыргыз-Тажик өлкөлөр ортосундагы түзүлгөн протоколдордун мындан ары иштөөсү күмөн жаратат. Анткени тажик тарап жыл сайын түзүлгөн келишимди чек арадагы куралдуу кагылышууларды уюштуруу жолу менен бузууда. Саясаттануучу Бакытбек Жумагулов Тажикстанды учурдагы президент Эмомали Рахмон башкарып турган убакта чек ара маселеси тынчтык жол менен чечилбей турганын, анткени тажик бийлиги экономикалык, социалдык жактан оор акыбалда турган маалда элинин көңүл чордонун варухка бурдуруу пайдалуу болууда дейт. Белгиленип калды, бул Рахмон убагында чечилиш күмөнсүмал да. Тажикстан Рахмон убагында бул маселеге кандайдыр бир дипломатиялык тынчтык жол менен барганга варух маселеси боюнча
ушундайларга кадам ташташпайт. Бул дагы мындай эксперттер жактарга белгилүү болуп калып атат да. Бул маселе чынында карап келгенде өтө татаал маселе, чынында эле бул маселени чечиш өтө кыйын. 20 сентябрга карата алынган маалыматка караганда Баткен чек арасында абал тынч жана атышуу болгон жок. Чек арадагы кырдаал салыштырмалуу туруктуу. Учурда Ош облусунун Чоңалай районундагы жана Баткен облусундагы чек ара тилкелери тыкыр көзөмөлдө. Айтол Кунанапияева, Самат Төлөтакунов, 5 канал.